Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala razı olsun barınızlardan. İnşallah sabahlı başlardan burada bir eki kayruluğu var. Şunu aytıp koyunan keyin sabahımızı başlasak. Özünüzlere belli olğonday эле Kırgızstandагы Жападан жалгыз İslam Üniversiteti var. Bu janımızda. Ошол жерде 3 багыт боюнча окуу кабыл алуулары башталган. Şeriat fakülteti var, анан теология fakülteti var, анан филология fakülteti var. Теология fakülteti менен филология fakülteti бул мамлекеттик үлгүдөгү диплом берилет. Башкача айтканда Кыргызстанда жарайт деген сөз. Анан шариат факультети бар, ал жер ошол муфтиятта, дини чөйрөдө жарактуу деп билинген. Бирок мамлекет тааныбайт, али лицензия ала элек. Бирок шариат илимин мындай басым жасап окутулат. Мына ушул жерде азыр кабыл алуу башталынды. Жакындарыңарга, туугандарыңарга шариатты түз, таза, анан белгилүү устаздардан элим алам дегендер болсо, ушул жерге окууга тапшырса болот, иншалла. Биз да ошол жерде сабак беребиз. Көптөгөн Египеттен окуп келген, Иорданиядан окуп келген чоң устаздар сабак берет. Андан кийинки экинчи кайрылуу Токмок шаарындагы Ислам академиясы быйыл ишке кирди. Ушундай чоң кубаныч. Бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мамлекеттик даражадагы Ислам академиясы. Ал жерде теология факультети, филология факультети жана башка факультеттер бакалавр, магистратурага чейин кабыл алууну баштады. Биз сыймыктана турган академия болду. Эми бизден алысыраак Токмокто, бирок бүтүндөй шарттар түзүлүнгөн. Ар бир бала ошол жерге барып окуп, жатып, ошол жерден илим алса болот. Ал жерде дагы Кыргызстанда башы көрүнгөн устаздар, алымдар сабак берет. Келечекте ошол Орто Азияга bir ilim tarqata turgan akademiya болот, иншалла. Бул президенттин буйругу менен ишке кирип азыр кабыл алуу болуп атат. 13 августка чейин кабыл алуу алынат экен. Ал жерде биздин кесиптешибиз, устаз Эрмамат устаз ал жерде ректор болгон. Дагы башка да белгилүү устаздар ал жерге сабак беришет. Кыргызстандагы башы көрүнгөн устаздар сабак берет, Кудай буйрса. Ошол жерге инилериңерди, туугандарыңарды тапшырсаңар болот. Бүтүндөй шарттары бар, спорт, эми кайсы шарт талап кылына турган болсо бардыгы бар. Ушундай сонун. Эми ал Токмокто болобу, Бишкекте болобу, баары бир ал ошодон чыкпай окугандан кийин кайра жакшы болот. Бул Токмок, бул Барсуковнийлердин мезгилинде илимдин очогу болгон, ошол жерде бурана бар. Илгертеден ошо илимдин очогу болгон жер. Ошол жерди түптөп азыр ошо Ислам академиясы ишин баштады. Бюджеттик орундар дагы бар экен. Контракты дагы орундар бар. 110 жана андан жогорку балдар менен жанагы ОРТдан өткөндөр кабыл алынат экен. Ушу баардыгыңыздарды суранып кетебиз. Жакындарыбызга, туугандарыбызга жеткизели. Исламды туура булактан алууну каалагандар болсо, мына ошол жерге тапшырса болот. Баардык шарттары бар, иншалла. Аллах разы болсун. Сабагыбызды баштасак, Кудайым буйрса, бүгүн ошол Масхалал Хуффейн, масыга мастортунун өкүмүнүн акырына чейин мүмкүн Бабул Хайд, Хайд ва Нифаска чейин окуганга аракет кылабыз. Бүгүн ушул мечиттеги акыркы сабагыбыз. Барыңыздарга айткандай эле ошол июль ичи сабак кылабыз, анан августта бир аз тынууга чыгабыз дегенбиз. Эми ошо кайра кийинки жылга ушул убакка чейин күч топтоп, кичине дарыланып дегендей, топого чыгып уктап, кичине дайым нагрузка менен жүрөбүз да, кичине эс алып анан кайтабыз. Иншалла сиздер дагы ушул мезгилдерде эс алып, кичине көлгө барып дегендей эс алып келип алсаңар, иншалла сентябрдан баштап кайра күч менен сабагыбызды баштайбыз. Дагы башка мечиттерге сабак коебуз деген ниеттерибиз бар. Кудайым буйрса. Бул жерде жана 3-чү күнкү сабагыбыз, бул жактагы устаздар дагы сабак бергендигине байланыштуу бизге болбой калды.
Анан суббота күнгүгө деп Казы Тамланын орун басары айтты. Суббота күнү үй бүлөгө бөлгөнбүз убакытыч. Себеби балдардын дагы, аялдардын дагы эмнеси укугу бар экен. Аялдын эле, аялдардын десе көп аялы бар экен деп эле, аялдын да укугу бар экен. Ошол эми алардын дагы кичине көңүл буруп койсок, баягы молдолордун балдары көбүнчөсү хулиган болуп кетет экен да. Элдерге дамыла сабак берип жүрүп экен, үй менен алек болбой калат экен. Ошого бир күн болсо да үйгө балдарга көңүл бурулабыз. Иншалла анан базар күнү өзү эс алуу. Ал балдарга дагы эмес, аялдарга эмес, жеке өзүбүзгө. Анан ошо бир жумасына бир жолу эс алып турбасак, себеби бул дене алсыз болуп жаралып тура хулукал инсану даифа. Биз өзүбүз карабай эле айдай берсек, барып эле немебиз отуруп калат экен. Батарейкач, ошого эс алууну да кылып, сабакты да кылганга аракет кылышыбыз керек экен. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Анан кийинки сентябрдан баштап мүмкүн иншалла Китабул Хайдтан баштайбыз. Эми Китабул Хайд бул аялдардын маселеси деп айтылынат. Бирок ушуну эркектер сабак бериш керек. Себеби аялдар мындай мажлистерге, сабактарга отуруп ошол маалыматтарды биле албайт. Аны эркек үйрөнүш керек дагы, анан кийин барып аялдарга үйрөтүш керек. Ошондой шариатка туура келбеген, ошол жакындык кылган убакыт төрөгөндөн кийинки кандар, мына ушул маселелердин баардыгын эркек үйгө жеткизиш керек. Ошого мурда сахабалардын мезгилинде аялдарга да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убакыт бергөн бир күн. Бирок эркектер көбүнчө маселелерди аялдарына, үй бүлөсүнө, балдарына жеткизген да. Ошого анан эртең күндөн сабак баштап калса таң калбагыла, бул аялдардын ханым эмнеге айтып атабыз деп. Себеби ошону биз жеткизишибиз керек. Ошол эркектер чечип бербесе, мына аялдар маселесин чече албайт. Имам Ахмад ибн Хамбал рахимахуллаху тааладан риваят бар. Мен эң чарчаткан маселе ушу хайз маселеси депчи. Бул өтө оор маселе экен да. Эркек билбесе, аялына жакындык кылып койсо күнөөкөр болот. Аял билбесе, аны менен намаз окуп алса да күнөөкөр болот. Куран окуу маселеси мына ошого эркектер билүүсү милдет. Дагы аялдарга жеткизишибиз керек. Анда сабагыбызды баштасак, кала имам рахимахуллаху таала мин аввали китаби иля ан кал ва туджмау хуругу куллу хуффин ала хидатихи. Туджмау хуруг. Хуруг деп маасыдагы жыртык тешиктер айтылат. Эми ошол эки маасыда адатта адамдардын маасыларында жыртык болот экен. Эми азыр биз сонун жашап атабыз. Илгери ошо маасылар эски болгон, ошо менен жүргөн, адамдарда бир эле кийим болгон. Астына бир кийим, үстүнө бир болду. Ошо бут кийими деле ошондой болгон. Бут менен көп басканга адамдардын маасылары адатта көп жыртык болгон экен. Байлар гана жанагындай аттардан түшпөй, хан сарайда жашагандардын эле маасылары бүтүн болбосо, жалпы адамдардын маасыларында жыртык тешик болгон дейт. Мен деле көрүп калдым. Биздин илгери аксакалдарды бүтүп карасаң, маасылардын ар жерлери жамалган жыртыктар болчу эле да. Демек, ошол адатта маасы көп жүргөндө ошол жыртылуу болот экен. Эми ошону караң шариатты ушул маселеден бери бизге чечип, маасыңын жыртык болуп калса, өкүмү кандай болот ага мас тартканга деп, мына ушул маселеден бери токтогон. Эми адамда галибан эки маасы болот. Бирөөнүн буту жок болуп калса, бир маасы болбосо, дайым эки маасы болот. Эми эки маасы болгондо экөөндөгү жыртыктар бир эптелинбейт экен. Ошого эми тужмау хуругу куллу хуффин ала хидатихи. Эми азыр бул жакта шарты келет. Ошол жыртык өтө чоң болбошу керек. Эгер жыртык өтө чоң, буякта ла яжузу ала хуффин фихи харкун кабирун ябину минху миқдару 3 асаби'та өткөн экенбиз. Себеби дурус эмес, бир маасы жыртык боло турган болсо, ал жыртыктан көрүнүп калса, буттун манжалардын үчөөсү көрүнүп кала турган болсо, ага мас тартуу дурус эмес дейт. Демек, ал менен бутун чечип жуушу милдеттүү болот. Эми ошону айткандан кийин эле, андан кийин айтат, биз бир буттагы жыртыктарды гана топтойбуз. Эки буттагы маасыдагы жыртыктарды топтолунбайт дейт. Ал деген нерсе, бир бутта жыртык болуп бардыгын топтосо,
буттун 3 манжасы көрүнүп кала турган болсо ал маасыга мас тартуу дурус эмес. Экөөнү топтобойбуз. Ошон үчүн эмне? Тужмау хуругу куллу хуффин ала хидатихи. Ар бирин өзүнчө эсептейбиз. Вала тужмау хуругул хуффейн. Эки маасыны бириктирип эсептесек, андай боло турган болсо оор болуп калат да. Бул жагы чоңураак, экинчи буртта кичине болсо эле болду. Эки маасыга мас тартуу дурус болбой калбасын деп, ар бир бутту өзүнчө. Себеби бир бут өзүнчө болгондон экөөнү эки бөлүп карашыбыз керек деп. Эгер нажасат маселеси боло турган болсо, валау канат najasatu fi khuffay al-musalli aw thawbayhi aw thawbihi wa badanihi tujma. Эми бунун каршысында эгерде дайыма маасы менен көчөдө жүргөндө ага нажасат жабышат экен да. Нажасат жабышканда бизге мынау азыраак нажасат боло турган болсо кечирим болот да. Эгер көбүрөөк боло турган болсо эки маасыны бирге эсептеп туруп анан кийин өкүм берет экенбиз. Эки маасыны топтоп туруп нажасат боло турган болсо, ал адам ошол нажасатын тазаламайынча намаз окубаш керек. Эгерде тазалабастан окуп ала турган болсо, хамилун нажасатты көтөрүп турган адам болуп туруп намазы дурус болбой калат. Ал маселеде, нажасат маселесинде ар бир неменин бардыгын кошуп эсептесек, ал эми жыртык маселесинде ар бири өзүнчө эсептелинет деп алымдар ушундай баяндап туруп. Wa yajuzul mas'u 'alal jarmuqi fawqal khuffi. Эми бул маселе бизде жок азыркы мезгилде, бирок илим катары, ижаза катары буну окуп өтүп кете беришибиз керек. Себеби бул жерде окубай өтүп кетсек, анда ижазабыз накыс, мындай толук болбой калат. Себеби бул китептин бардык тамгасын окуп өтүшүбүз керек бирөөлөргө ижаза болуш үчүн. Эми келечекте мисалы үчүн бирөө айтып калышы мүмкүн да, сабактардын бардыгына биз отурдук, бүттүк, сабактарды уктук, бизге ижаза бериңиз десе, биз ижаза беришибиз мүмкүн. Ошон үчүн муну толук окуп кете беребиз, Эми кээ бирде бул фикый маселеде кул маселелери жана башка маселелер келип калат. Азыркы мезгилде кул ээлөөчүлүк жок. Эми Мавритания ушул жактарда бир аз гана бар экен, дээрлик жок. Бирок илимдин мындай бир жана ижазанын толук болуш үчүн, илимди урмат үчүн окуп кетиле берет дагы, амал кылынбаса өтө берет. Бирок булар мынау ар бир окуп аткан сөздөрүбүз эреже дегенбиз го. Эрежелер башка нерседен тахриж кылып өкүм чыгарылат. Азыркы мезгилде кулдардан биз машинелерди чыгарып атабыз азыр. Алымдар чыгарып атышат. Мисалы үчүн бирөөнү машинени сатсаң мындай болот десең, кулду сатсаң дегенди машинеге өткөрөсүң. Бирөө кулду сатып туруп, кулда мындай айыбы болуп калса десе, машинеге салыштырып, ижарага бергенде, кулуң ижарага берген болсоң, машинең ижарага берген, ошо окшоштук бар. Алымдар ошондон дагы маселе чыгарат. Ошого эми бул жармук деген нерсе маасынын үстүнөн кийле турган дагы бир маасыга окшогон нерсе экен. Ва яжузул мас'у алал жармуqi фауqал хуффи. Маасынын үстүнө кийип алган жармукка дагы мас тартсак болот экен. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу жармук кийип ага мас тарткандыгы боюнча бизде мааниси бар экен. Анын мааниси кандай десе, иза лабисахума ала хуффейни каблал хадас. Даараты бузул элек мезгилде маасынын үстүнөн кийип алган болсо, анын үстүнө мас тартат экенбиз. Даарат бузулгандан кийин, же болбосо мас тарткандан жармукту кийип ала турган болсо, анда жармукту чечип туруп, анан маасынын өзүнө мас тартыш керек болот экен. Эгерде дааратсын электе маасынын үстүнө кошумча маасынын кийип алат болсо, анын үстүнөн деле мас тартса болот деген. Эми мүмкүн табылып калар, бир мезгилде да ушундай болуп калышы мүмкүн. Себеби мен маасым бузул неме жыртылбасын, эскирбесин деп үстүнө дагы бир кошумча маасы кийип алган болуусу мүмкүн. Ошон үчүн иза лабисахума алал хуффейни каблал хадас, даараты бузул электе ошонун үстүнөн кийген болсо, ошонун үстүнө дагы мас тартса болот дейт. Хатта лау лабисахума ба'дал хадас, даарат сынгандан кийин кие турган болсо, ау ба'дама масаха алал хуффи, же болбосо дааратсынын маасына мас тарткандан кийин анан журмукту кие турган болсо, ла ямсаху алейхима, ага мас тартканга болбойт. Демек аны чечип туруп маасынын өзүнө мас тартыш керек болуп калат. Ли аннал хадаса халлал хуффа, себеби дааратсыздык уже маасыны ороп калды дейт. Себеби дааратсыздыкты тосуу үчүн маасы кийилет да бизге. Анан ушул жерде дагы бир маселеге токтолуп кетишибиз керек. Азыркы мезгилде армияда жүргөндөр эмне кийет, жанагы эмне? Берспи? Ошондойбу? Алар эртең кийген болчу кечкинге чейин чечпейт экен.
Анан өтүк бар экен, ошондой бар экен. Көбүнчүсү берс дегендер ошондой кеткен. Эми ошого суроо келди да, биз дейт ошону эртең менен туруп аткан, дарат алып туруп кийип алган болсок, ошого мас тартсак болобу, ошо менен жүрө беребиз дейт. Анан ошого фатва берилген, ооба жүрө берсе болот ошого. Болгону намаз окуп атканда ошо менен намаз окуш керек, чечпеш керек, түгүн карап коюш керек. Бир жерлерден эми нажас деле жок болсо керек. Азыр илгеркидей болуп, көчөдө нажас деле болбой калды. Илгери мал, сал, башка нерсе болуп, бут кийимдерге нажас жукчу эле. Азыр андай нерсе жок. Эми ошентсе дагы ошол бут кийимин карап коюш керек. Нажас эмеспи? Болду, ошонун үстүнө мастарды бир күнгө чейин кийип жүрө берсе болот. Бул да шариятыбыз жеңил. Себеби ал кайыштан болот экен? Байланылат, киет, кадимкидей маасынын эле сүрөтү бар. Ошого эмне кылса болот? Мас тартса болот. Анан хром өтүк деп коет. Хром өтүктү билесиңерби? Илгери Союз мезгилинде биздин аталарыбыз мени кийип калды эле. Анан галош кийип алышат. Хром өтүккө кал. Эми ошо хром өтүктү дарат менен кийип алып туруп, ошого мас тартса болобу десе, ага дагы ошол маасынын эле өкүмүндө кадимкидей мас тартса болот, а? Wa yajuzu 'ala al-jawrabayn idha kana thakhinayn aw mujalladayn aw mun'alayn. Эми байпакка дагы мас тартса болот. Анакей адамдарга. Өткөндө эсиңиздерде болсо, Саракчы мечитинде байпакка мас тартуу боюнча атайын сүйлөдүкпү сабакты, толук бойдон сүйлөдүк. Ошол жер сабакта YouTube'га чыккан болсо көрсөңөр болот. Толук бойдон кайсыл байпакка мас тартыш керек. Пайгамбар Абу Ханифа рахматуллахи алейхи өмүрүнүн акырында ошо байпакка мас тартканга кайткан экен. Кандай маселеге кайткан, ошонун баардыгын сүйлөдүк бир сабак толугу менен. Себеби угуп калып атабыз, силер байпагыңарга мас тартпайсыңар, Абу Ханифанын байпагына мас тартканга уруксат берген. Ооба берген, уруксат. Кандай байпакка берген? Могу жука байпакабы же өзүнчө шарттары барбы? Ошонун баардыгын китептерден окуп өткөнбүз. Ошол сабак чыгып калса, эми биз бул жерде кайтарып отурууның кереги жок. Мына ошол жерден билип алсаңар да болот. Биз бир убакка мына камераларыбыз тартылбай калды да. Биздин балабыз жок болуп калып, камера сабактар тартылбай калды, бирок Насаат медиа тарткан. Насаат медиада адамдар көп болгондуктан, Максат устаз бар аерде, Искендер устаз бар, Чоң устаздын өзүнүн сабактары, меники болуп отуруп, баягы кезек менен чыкканга бир аз кечигип чыгат. Ошого мага көптөгөн адамдар чалып атышат, Европадан, Америкадан, ошол сабактарыбызды күтүп аттык эле 3-4 сабак чыкпай калды деп. Эми ошол Насаат медианы күтөбүз эмичи биз. Сурап көрөбүз, эгерде бере турган болсо, анда биздин өзүбүздүн баракчага дагы чыгарып коебуз иншалла. Ошол жерде биз баардыгын баяндаганбыз. Байпактын кандай байпакка мас тартса болот экендигин, а? Эми бул жерде дагы эрежелери эмне деди? Wa yajuzu 'alal jawrabayni. Эки байпакка мас тартса болот. Ида кана сахинайни. Эгер калың боло турган болсо дейт. Калың боло турган болсо анан кийин ошол байпакка мас тартса болот. Эми маасы дегенде бизге сөзсүз түрдө кайыш болсун деген маселе бар да. Ал эми байпак дегенде ал жүн болсун, калың материал болсун, ошол дурус болот. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи кыскачараак айта турган болсок, мурда эгерде байпак масыга уруксат берилген. Пайгамбар Абу Ханифанын айткан сөзү бар, Алла рахматын алсын. Мен ушул мага хадистер бекем болмоюнча мен масыга мас тартууну туура көрбөй жетилем. Кийин хадистер баардыгы мага жетип, толукталгандан кийин анан масыга мас тартканга уруксат бердим деп. Себеби бизде бутуңарды жугула деген Курандын аяты бар да, андан аттап кетүү кыйын бир хадистерди. Качан гана хадистер топтолуп, күчтүү болуп, Курандын даражасына жеткенден кийин анан аны истихсан кылып, исключение кылып, ооба бутуңарды жуйсуңар, бирок мазы ийсеңер дагы бутуңарды жуубастан мас тартсаңар болот деп ошол маселеге айткан. Андан кийин байпак маселеси чыккан. Байпактын маселесинде дагы бул хадисти Мугират ибн Шу'ба радhiyallahu anhu риваят кылган сахаби. Бирок масыны дагы Мугират ибн Шу'ба радhiyallahu anhu риваят кылган. Алымдар айтат, ушул байпакка мас тартуу боюнча хадис өзү масыга болчу, адашып байпак деп кетилген дейт. Ошол сабактарда кеңири айтканбыз. Ошон үчүн байпакка мас тартуу боюнча келген хадисти байпак деп келгенди дүйнөдөгү чоң мухаддис алымдар бардыгы алсыздыкка чыгарган, даиф деген. Анан кээ бир алымдар аяк биягын жабыштырып отуруп Хасан же Сахих даражага чыгарган, бирок чоң алымдар Абу Зур'a Рази, Абу Хатим Рази, чоң алымдар ошол хадистер алсыз деген. Ошо биздин Ханафи мазхабта дагы
ушул пайпакка мас тартуунча хадиске эмес, балки хуфка жанагы масыга салыштырып туруп анан кийин байпакка уруксат берилген. Ошого эмне дейт? Ва яжузу алал жаврабайни, байпакка мас тартуу дурус иза кана сахинейн дейт, эгер калың болгон болсо дурус дейт. Анан аны калың болгондо өзүнүн шарттарын алып келет. Ау мужалладейн дейт. Же болбосо асты үстү кайыш жака белдери материал болсо дагы дурус дейт. Ау мун алейн дейт. Же болбосо асты кайыш болсо дагы дурус дейт. Абу Ханифанын пикири ушул. Абу Ханифа ушул пикиринде туруп, өмүрүнүн акырында ооруп калганда сахибейинден өзүнүн эки шакиртинин сөзүнө кайткан деген. Буну имам Ал-Касани өзүнүн Бадаи Санаатен китебинде жана башка алымдар баяндайт. Ооба имам Абу Ханифа байпакка мас тартууга өмүрүнүн акырында кайткан, бирок мененге Сахинейнге кайткан. Бул жерде имам Маусили Сахинейнди да калың болсо дегенде, анан мужалладейн мун алейн деген 2-3 шартты деген алып келди. Абу Ханифа биринчиси Сахинейнге да болбойт деген. Асты үстү кожа же асты кожа болсо гана дурус деп фатва берген. Кийин өмүрүнүн акырында Сахинейн, бу Сахинейн Абу Ханифа, Абу Юсуф менен Мухаммаддын Абу Ханифанын эки шакиртинин пикири. Кожа болбосо деле материал болсо, бирок калың болсо дурус деген мына ушул сөзгө кайткан. Анан кээ бир туугандар Абу Ханифа кайткан, силер билбейт атат, но ханафилер силерди алдап эле атат. Китептеринде бар мына деп биз тим эле Ханафи мазхабты толук баштан аяк окуп чыккандайчы. Ошо ал үчүн бүтүндөй фикхти Ханафи мазхабты түшүнүп чыгыш керек. Ошого ооба байпакка мас тартууга уруксат берген. Иза кана сахинейни, калың болсо гана. Аны алымдар эмне деген? Валинка ошого окшогон же болбосо өтө калың тыкыз токулган жүн пайпактар болсо макул деп уруксат берилген. Эми навакидул мас алал хуффейни. Эми масыга мас тарттык. Эми ушуну кантип бузулат ушул мас даратыбыз? Мына ушуну дагы алымдарыбыз чечип, ва янкудуху ма янкудул вуду. Даратты эмне бузган болсо, масынын даратында ушул нерсе бузат дептир. Эмне нерсе даратты бузса, жел чыкса даратына бузулабы? Демек масыны да жокко чыгарат, мас тартыш керек болот. Уктап калсаңыз сөйөнбөстөн даратсынабы, масыңыздыкы да сынат. Кан чыктыбы, масыңыздыкы да сынат. Бардыгына эмне? Кайра башкадан эмне кылыш керек? Мас тартыш керек болот. Ли аннаху янкудул гасл. Себеби фали ан янкудал мас'аур. Буну айтпай эле кое берели. Демек, дарат эмне бузган болсо, масыны дагы бузат деди. Ва наз'ул хуффи. Дагы масынын даратын жараксыз кыла турган, дараты буза турган масынын чечилип кетибиз. Ошон үчүн жана масынын ичинде замогу бар. Ошол замогу жогун алганга аракет кылыш керек. Кээде замок сыдырылып кетет, томук көрүнүп калат, аны билбей намаз окуй берет, намаз жарабайт. Кээде имам болуп алгандар дагы болгон. Имам болуп алсаң, монча адамдын намазынын бардыгына жооптуу болосуң да. Ага кайра кабар бериш керек болот. Бирок имам Перизада деген чоң алым Ал-Исар, Мухтардын шарх Ай-Исар деген китепке шарх берген. Перизада ошол жерде айтыптыр, эгерде адамдарга ошондой массы чечилип калып туруп имамдык болуп кеткен болсо, кабар бербей койсо деле болот деген пикирди айтыптыр. Бирок көпчүлүк адамдар эмне кабар бериш керек деген. Кыйын эми. Эмки келгенде кайра жамаатка кайрылыш керек. Мен кече имамчылык кылганда масым чечилип калыптыр, намазыңардын казасын окуп койгула. Кыйын нерсе. Ошон үчүн масы кийгенде ошол замогуна аракет жакшы караш керек да. Себеби замогу чечилип кете турган болсо же масы өзү чечилип кете турган болсо, ал масынын дараты сынып калат, башкача айтканда жарабай калат. Ли аннал мани'у мин сираяtil хадasi ila rijl. Себеби бул масы мани' тыюучу дейт, рафи эмес. Ушуну көп адамдар айырмасын билбей жатат да. Масы даратсыздыкты көтөрөбү же тыябы дейт. Мисалы үчүн суу даратсыздык көтөрөт, болду, жокко чыгарат. Даратсыз жуунсаң, же болбосо даратасаң, даратсыздыкты көтөрөт, жокко чыгарат. Башкача айтканда тазалайт. Ал эми масы даратсыздыкты көтөрөбү же тыябы десе тыят дейт. Болгону мындай түшүндүрсөк болот да.
Сіздің даратыңыз сынғанда, даратсыздық келіп, бүт қолдарыңызға дарат ала тұрған жерлеріңізге даратсыздық жетіп келіп тұрып, масыңызға жеткен тоқтап қалады. Мына жағына кірбейді. Ошон үчүн үстүнөн гана мас тартсаңыз дурус болот. Аллах Тааланын хикматы. Себеби бизге шариатты Аллах Таала берди, Аллах Таала ушундай өкүм кылыптыр. Эмесе эмне себептен биз тазалануубуз үчүн бутубузду, бетибизди, чыканакка чейин колубузду, башыбызга мас тартабыз. Башка кылбайбыз. Себеби Аллах Таала бизге ушуну өкүм берди. Ушундай кылсак тазалак болот. Бирок ар бириң бир көңүл буруп көргүлө. Дарат алыпсыңар, дарат алгандан кийин чындап нафсаниян таптаза болгондой сезесиң өзүң. Дарат алдыңызбы? Колуңду жуудуң, толук даратта шариаттын даратын, башыңа мас тарттыңбы? Өзүң нафсани таза сезип каласың. Ушундай сезим келет. Демек Аллах Таала ошон үчүн ушул нерселерди гана мүчөлөрдү жуусаң таза болот деген. Мисалы үчүн мен ушундай сеземде душка түшүп, жуунуп чыкканда кандай өзүңдүн сонун таза сезип, дарат алгандан кийин деле ошол сезим келет. Эмесе белгилүү гана мүчөлөрдү жуугансың да. Демек Аллах Тааланын ушул мүчөлөрдү жуугула, анан кийин намаз окугула дегенде бир хикмат бар. Эми бутуңарды жуугула деди. Бутуңарды жууган, биз жууп туруп маасы кийип алгандан кийин дарат бузулганда бүтүндөй жанагы дарат алганда жуула турган жерлерге даратсыздык жетет дейт. Кайра жууш керек да. Бирок бутка келип туруп маасыга жеткенден токтойт. Ошон үчүн ал-хуф ал-мани' дейт. Даратсыздыкты тосот, көтөрбөйт. Суу даратсыздыкты көтөрөт, жууп тазалайт кадимгидей. Ал эми маасы тосот. Ошон үчүн маасыны чечкенде даратсыздык бутка өтүп кетип калып атат да. Анан жууш керек болуп калат. Машалла. Ошон үчүн назул хуф неменин маасынын чечилип кетүүсү анын даратын бузат, же болсо дарат бузулуп калат. Эми бир адамдын бир буту чечилип кетти. Бир нерсе болду, же болсо аркандан бирөө басып кетип атканда бутуң төбөлөдү, бутуң тартканда бутуң чечилип кетти. Сен масыңа, бутуңа мас тарткансың, эмне кылыш керек? Эки буту тең чечиш керек болот. Себеби эки бут ушул маселеде бирдей эсептелет. Себеби бизге эки бут бир мүчө болуп эсептелинет да, жуугандачы. Эми бир бутуң чечилсе, бир бутуңду жууп, экинчи бутуңа мас тартып, эки ибадатты бир нерсеге топтоо мүмкүн эмес. Же эки бутту мас тартыш керек, же экөөнү тең чогуу жууш керек. Бирөөсү чечилип кетсе, эмне кылабыз? Экөөнү тең чечип жууйбуз. Дагы маасынын даратын жокко чыгара турган нерсе мудил мудда. Убакыттын өтүүсү менен дароо бузулат. Мисалы, шаарда жашап аткан, айылда жашап муким болуп аткан адамга бир күн бир түн дедик. Ал качандан башталат? Дарат сынгандан башталат. Мисалы үчүн эртең менен Багымдатта бирөө дарат алды дагы маасыны кийди. Багымдатта окуду. Барып зикирди кылды, маша саат 10-да бар уктады. Дарат сындыбы? Анан дарат сынса деле маасын неме кылбай барып туруп пешинге жакын калганда пешинге дарат алды дагы маасына мас тартты. Качан башталат? Саат 10-дон башталат. Эртең саат 10-го келген. Себеби даратсыздыктын башталуусу хадас. Масыктан эмес, хадастан башталат. Качан даратың сындыбы? Саат 10-да даратың сынды. Сен барып 12-ден 20 мүнөт өткөндө дарат алып мас тарттыңбы? Онда эртең саат 10-го келгенде бир күн болот. Бир күн бир түндө эмне болот? Дарат бузулат. Демек, мудил мудда. Эгерде шаарда же айылда жашаган адам болсо, бир күн бир түн. Мусапыр боло турган болсо, 3 күн 3 түнгө чейин. Аллах Таалам жеңилдигин бербе. Ли аннаху рухсатун сабатат муаккатан. Себеби бул басыга мас тартуу бул асыл эмес. Себеби бул не? Убактылуу гана сага уруксат берилип атат. Адамдардан кыйынчылыкты көтөрүү үчүн. Көбүнчө кышта бизге ушул нерсе керек болот. Дайым чечип эле бутубузду жууй бериш кыйын болот. Демек, ошону бир күн бир түн шаарда жашап аткан, айылда жашап атканда кылсак, сапарга чыкканда 3 күн 3 түнгө. Мына ушул убакытка өтүп кете турган болсо, кайра бутту жууш керек болот. Ушул жерде дагы бир маселе, эгерде даратыңыз бар. Кече саат 10-да даратыңыз сынган, Багымдатта кийгенсиз, бирок саат 10-да даратыңыз сынды. Эртеси келгенде 10-да кайра бузулат го. 10-го келгенге чейин сиздин даратыңыз бар болчу да, Багымдаттагы дарат менен жүрөсүз. Бирок саат 10 болгондо бутуңуздун дараты сынат. Калган даратыңыз бар да, бутту чечип туруп, кайра
жууп туруп кайра кийип ала берсеңиз боло берет, дааратыңыз бар болсо. Себеби буттун гана убактысы өтөт, аны мастартып кое берсеңиз болот. Ана ушул жерде да бир нерсени айтайлы. Өткөндө дагы айтканбыз, жанагы маасыга окшош же болбосо байпак маасы. Азыркы мезгилде белгилүү болуп аткан даки, Б дегендер бар го, бабы эмне? Ошого мастарса болобу. Себеби бул жерде эмне? Яжузу алал жаврабайни дегенде азыркы замандагы аалымдар ошол азыркы заманбап чыгып аткан байпактарга, башкача айтканда маасы байпактарга уруксат берди. Шейх Таки Усмани, анамыраш устаз Шейх Чубак ажы жана башка аалымдар, Салах Абул Хаждар эмне болду? Мына ушул маасынын эле өкүмүндө тартса болот деди. Кышта аябай пайдасы тиет экен ошонун. Эми кээ бир адамдар такыбалык үчүн биз ушуну кылбашыбыз керек дейт. Эми такыбалык үчүн болсо ал көп нерсе өзүнүн ыктыярында. Фатвада биз эмне? Шариаттын эрежесине туура келеби? Аны биз уруксат бере беребиз. Таква дегенде өткөндө дагы айтканбыз. Таква башка, ана фатва башка. Биз такыбалыкты карабай берели деген боюнча түшүндүргөнбүз. Фатва фасыктыктан келип чыкпайт. Таква деле, фатва деле такыбалыктан келип чыгат. Болгону адам өзүнүн жүрөгүнө кабыл ала албай, мен ушуну кылбай эле коеюн десе, өзүнүн эрки. Бирок шариаттын эрежеси менен дурус деген сөз. Мисалы үчүн нан таксырым. Нан сатып алып жеп атасыңарбы? Такыбалык үчүн жебей койгон жакшы. Бирок нан арамбы десе, жок, адал эле. Жалпы эреже боюнча нан адал. Бирок такыбалык кылып жебей коем десеңиз, ал сиздин билиңиз. Себеби унду кандай келгенин билбейсиз. Аны тиги өзбек туугандар кантип жуурганын билбейсиз. Дараты бар жуурудубу, ага түкүрүп салдыбы, билбейсиз да турабы? Мусулманга хуснузон, жакшы күмөн кылып, ушул таза кылды, эч кандай нерсе кылган жок, жаман нерсе салган жок, ал деле Кудайдан коркот, мусулман деп алып жеп атасыз. Ушул нерсе шариатта уруксат. Бирок бирөө мен такыбалык кылып жебеймин десе, сен өзүң эркиң ал. Бирок ушул такыбалык үчүн жебей койгондугу бул нанды арам дегендик эмес. Нанды жей бергиле десе, эми бул фатва. Такыбалык үчүн жебей кой деген нерсе нанга уруксат берип аткан, ал мындай бир фасыктык менен же болбосо эми боло берет деген мааниде эмес. Биз жакшы күмөн кылып, шариаттын эрежеси менен уруксат берилген. А бирок такыбалык үчүн сен көп нерсени жебесең болот. Сокторду ичпе, дрожду салба нанга, Кудай билет, ал китаянкалар эмнени кармап туруп анан сага дрожду жасап бербей деп турабы? Да эмне бар? Пепсини ичпе. Билбейсиз, аны куюп атканда сен карап отурдуңбу аны? Турабы? Демек, ал такыбалык адамдын өзүнө байланыштуу. Ошон үчүн кээ бирки такыба инсандар эмне чыгып кеткен? Тоого чыгып кеткен. Мен кой мына дүйнөңөн кой. Өзүнүн эрки, өзүнүн эрки. Бирок такыба башка, фатва башка деп түшүндүрүш керек. Такыба, фатва бул шариаттын эрежесине түшкөн маселе. А такыбалык болсо сен өзүң чечим. Адал нерсени, мубах нерсени чыштап коюш сен өзүңдөгү нерсе. Ошон үчүн такыбалык, фатвалык дегенде мындай адамдар түшүнбөш керек да. Демек, фатва берилсе мындай бир арам элекен го деген сөз болбошу керек, Ошого даки деген жанагы байпак маасыга уруксат берилген, шариаттын талаптарына ырайык, ошону кийип мастарсаңыз болот. Себеби чоң-чоң дүйнөдөгү аалымдар фатва берген. Ошонун атайын шарттарын карап көрүшкөн болду. Анан өткөндө бирөө мага жөнөттү, менин сабагымдын астына бирөө комментарий жазыптыр. Ошол даки дегенге Чубак ажы да уруксат берген, биз да уруксат берип атабыз десек, сен жалган айтпагын, мен Чубак ажы антип айткан эмес депчи. Эми Чубак ажынын видеолорун угуп чык, эми адамдарга тилине жеңил эле болуп калыптыр да. Азыр бизде баарыңар көрүп атсаңар керек, немелерде чабуулдар жакшы эле болуп атат. Себеби кээ бир адамдарга жакпаган маселелер бар. Анан тиги Вовчик туугандар бар, ар биринде 10дон аккаунт болсо, 20 Вовчик жаса 200 эмне жазат? Аккаунт жазат. Тип карап көрсөң бардыгы THE2 деген өзүнүн белгиси болгон хунаса немелер, аккаунттар. Болбосо атын жазып, ким экендигин, сүрөтүн коюп чыкса болот да, жок. Ошол өзлөрү бир нерсенин аркасына бекинип алган, анан
ар нерсени жазат. Ошол жерде да ошо сен дакини чубак ажын айтпаган, чубак ажы антип фатва берген эмес дейт. Мен билгенден бардык эле адамдар билет, чубак ажы ошентип эле фатва берген, жада калса мынтип ачып көргөзгөн. Эми көрө эле көрбөй калбаса, акылдуу көзү бар адам көргөн. Бул байпактардын бардыгы бир фирманыкы, Даки деген фирманыкы экен. Бул Англиядан чыгып, англиялык мусулмандардын фатвасы бар. Деги мен өзүм ушундан кийем. Анткени бул калгандарга окшоп түлөбөйт дагы экен, жакшы экен. Анан мына бут согунчокторго мындай бурулган дагы оңой экен, аябай. Мына Д деген жазуулары бар. Мен кийип жүргөм ушундай өзү. Аябай ичиндеги койдун жүнүнөн болот деп айтылган жерлери бар, анан түстөр бар экен. Түс эч кандай бизде мааниге ээ эмес. Анан муну гана ичинде проблема жаралышы мүмкүн, кыскараак болуп калган үчүн. Бирок кече бир калың мас алдырдык жолго кийгенге Түркиядан. Ал ушундай кыска экен. Анткени бизде маасы кызылаш жапса гана маасы болот да. Узун болуш шарт эмес. Эгер кийгенде кызылаш жабылса, анда бул дагы ошого жарай берет. Калта кездемесинин баары бирдей. Мына мисалы үчүн кээ бирлер азыр пайпак мындай жанагы мындай бир эме деп коет го, дермантинден тигилген жука бир носкилер бар экен. Ага мас татканга болбойт. Эгер түү кожанка болбосо алардыкы. Анткени каттуураак чозо берсең, мынтип түрүлүп жыртылып калганын көрдүм. Анан колуң менен мындай кылып берсең, жыртылып кеткенин дагы көрдүм. Ушуну кийип жүргөндөр бар бир туугандарданчы. Оңой кичинекей дароо бутка кийип алышат, ушуга окшогон. Бирок жанагыдай дермантин ал болбойт. Териден болсо бардыгы боло берет. Же үстү кездеме башка болуп таманы кожанка болуш керек. Же мунга окшогон калың болсо анда жарай берет. Буга фатва чыккан бардыгы бирдей. Ушундай урматтуу бир туугандар. Анан да эми ошол комментарияларга анча көңүл буруштун кереги жок. Негизи эми ал жанагы ушул соцсетти иштеткен инсандардын пикиринде комментарий ар ким ар кандай жаза берет, белгисиз деген. Бирок кээде ошол жерге дагы жазылганда койсоң эми ушу кантип айтып атат ушуну дейсиң да. Бир нерсени түшүндүрүп берсең деле аркасынан бир тантырап атат да. Таң каласың булардын акылы кандай бу. Айтып түшүндүрүп атсаң деле жок, кайра башка нерсени айтат да. Демек, адамдардын пикири менен эмес, акыйкатты айта бериш керек экен да. Кайсы нерсени эрежеге туура келген акыйкатты айта беребиз, өзү нугу менен кете берет. Эми ар бир эле үргөн итке таш ура берсең, анда алдыга жылыш кыйын болот экен. Ар бир эле кылчая берсеңчи. Бирок антейин десең, күчүктөр да үрүп чыгып атат да. Анан бул бир эле диний чөйрөдө эмес экен, бардык жакта экен. Президентке деле өзүнүн пикирин айтып эле, врачтарга да кайсы эле неме чыкса өзүлөрүнүн пикирин айтып сөгүш деп экен. Кээ бир адамдар барбы же бизде эң башчылык ушундай болуп кеткенби? Анан андай десеңиз эле менде эл көрө албаган эчтеке деле жок негизи. Анан мен таң калам да, ошолор Кудайды тааныйт, ошолор кыяматты билет. Мен ушунча илим алып жүргөн адам Кудайдан коркпойм да. Ушундай эле динimiz атуу эле, ушинтип эле Осака адал, анан музыка адал деп эле жүрүп өткөм да. Менин кыяматым жок экен да. Ошолордун эле кыяматты билет экен, мен билбейт экем. Адам мындай анан киши көтөрүлүшүбүз керек да. Демек, ушунун айтып атканда бир нерсе бар окшойт. Мен ал жерде Осака боюнча мен фатва да берген жокмун. Болгон алымдар мындай деген, чубак устаздын сөзүн ушундай кылып түшүнсөк жакшы болот эле дедик. Болду, бүт. Мынакей бүгүн айтам. Осака арам. Албай койчу кыйын болсо канеки. Албай кой. Арам деди бул. Адамдар сүйүнүш керек да, ушинтип эптеп адамдар. Сен дейт, жанагы адамдарга шариятты мамлекетке карап бузуп атасың дейт. Жок, шариятта жол бар боло турган болсо, адамдарга бир жеңилдик таап бериш керек да. Мынакей бүгүн айтам, айтып койгула, арам деди. Болду, албагыла, кыйын экенсиңер. Ар бир түшкөнүңөрдө 3000 ден төлөп турасыңар. Ал мен арам дейинби, адал дейинби, мамлекет буйрук кылды, болду, бүттү. Сен кааласаң да, каалабасаң да аласың. Болду, эми ошондон шариятта ушундай бар экен, алымдар айткан бекен, бул жаңы маселе, жаңы пайда болгон маселе. Бул Куранда, хадисте түшкөн маселе эмес, бул жаңы маселе. Адамдардын иштихады менен ойлонуп айтып атат. Бирөө иштихад кылып арам деди, башка да бир алымдар иштихад кылып болот деди. Эми азыркы мезгилде мажбур болуп атканда, болот деген берсек, адамдарга жеңилирээк болот десек, жок, арам болуш керек. Мен үчүн арам. Алба, эртең барып кайра тытып сал алганыңычы. Кыйын экенсиң,
Adamlar taң kalasın. Demek biz adamda mufti degen nerse, je ulusu ilgiri savaga aytkan ellerin surasına жооп берген. Силерден көбүрөөк коркобуз biz Кудайдан. Эртең биздин жообуз бар. Силер мисалы угуп туруп, кылган амалыңарды кылып туруп, бейишке өзүңөрдүн суроо жообуңар менен кирип кетесиңер. Болду, намазыңарга жооп бересиңер, бала чакаңызга орозоңуз болду. Biz anızdan жооп бергенден бери келди, сен мынтип жооп берген экенсиң, мына жооп бер, билебиз аны биз. Баягы башын канжыгага байлап келди деген ошо, биз ошо силерге бир нерсени жооп берейли деп биз өзүбүздү хатарга, коркунучка коюп жооп берип атабыз. Болбосо вообще жооп бербеген сонмагачы. Сабак деле бербей койгон сонмага, үйдү жыргап жүрө бербейм тоого чыгып. Ислам деген аманат бар. Пайгамбар сахабаларга таштаган экен, алар андан кийинкиге таштады, ошентип көч уланып кетет, биз дагы бизден кийинкилерге таштайбыз. Анан эми жанагы бит көчөшүп, өйнөң отко салып деп жанагы 4 адамдын сөзү менен эле биз токтоп калбашыбыз керек, айта беребиз шариатты. Анан فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه. Эгерде убакыты бүткөн болсо, эгерде шаарда жашап аткан адам боло турган болсо, bir gün bir tün boldu, убакыты бүттү, шерт бутун чечет дагы эмне кылат? Дароо бутун жууп, кайра масын кийет. وغسل رجليه. Бутун кайра жууш керек болот. وخروج القدم إلى الساق نزع. Эми бу жакта ونزع الخف. Бут чечилип кетсе, ошол дарат бузулуп калат дедик. Эми ошону дагы чечмелеп, адамдарга оорчулук болбосун деп дагы бир эрежени киргизип атат. Хуружул кадами аля сaqi наз'ун. Качан эми ушул бут чечилип кеткенде масынын дараты сынды деп айтабыз десе, хуружул кадам. Буттун могул жеринде согончок бар го мына. Ушул нерсе сак масынын кончуна чыгып кетсе, мындай болупчу. Кончуна деме буттун аркасы согончок кончко чыгып кетсе, мына ушуну бут чечилди деп айтылат экен. Чечилдисе сөзсүз түрдө жылаңач болуп калышы эмес, согончок эле масынын кончуна чейин чечилип кете турган болсо, ал чечилди деп калат. Неге десе, ли аннаху ла юмкинху машу фихи кадалик. Себеби мына ушундай болуп кала турса, адамдар баса албай калабы? Демек бул масычан эмес деген сөз. Demek al ması çeçildi dep al sözsüz түрдө эмнесин кайра чечип эки бутун жуусун милдети болот. Walau masaha musafirun thumma aqama ba'da yawmin wa laylatin naza'a. Walau masaha musafirun. Musafir adam masına mas tartıptır. Thumma aqama ba'da yawmin wa laylatin. Musafir adamga 3 gün, 3 tüngө чейин мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок бул мусафир болгондо мас тартып туруп, сумма акама бa'da yawmin. Bir günden кийин эмне болуп калыптыр? Муким болуп калыптыр. Келип эмнеси болду? Сапарга чыгып, Бишкектен чыгып барыптыр, самолет учпай кайра келип калды. Сумма акама ba'da yawmin. Bir günden кийин аэропортко барды, bir gün самолетти күттү, учпады. Учпай турган болуп калыптыр. Bir günden кайра эмне? Сумма акама ba'da yawmin wa laylatin naza'a. Болду чечетем. Себеби ал мусафир мезгилинде келген болчу, азыр эми муким болуп калды, чечип бутун жуушу керек болот, Себеби ал муким болуп калды. Wa qabla zalika yutammimu yawman wa laylatan. Wa qabla zalika in aqama qabla yawm wa laylatan. Жанагы bir gün bir түнгө чейин aqama qabla yawm wa layla. Bir gün bir түн боло электе мусафир муким болуп кала турган болсо, yatimu yawman wa laylatan. Bir gün bir tün толтап коёт. Себеби мастарты болду bir gün bir tün толтап коёт дагы ал ошол муким шаарда жашагандын өкүмүнө кирип калды. Walau masaha muqimun thumma safara. Эми bir муким үйдө эле отурган болсо, кокустан сапарга чыгыш керек болуп калыптыр. Маск тарткандан кийин муким thumma safara. Сапарга чыкса, qabla yawmin wa layla. Себеби мукимге bir gün bir tün болуш керек. Ошол боло элек мезгилде сапарга чыгып кетти. Тамма муддатул мусафир. Болду ошо менен эми сапардыкын 3 gün 3 түнгө созулуп кете берет. Себеби эмне? Баягы bir gün bir tün боло элек мезгилде сапарга чыгып кетти, аныкы 3 күнгө айланып кетти дейт.
ولا يجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة والبرقع وقفازين. Эми биз менен Шафилердин ортосунда талаш бар. Мен бул талаштарга кирбей эле коеюн. Себеби сабак айтып атканда бир эреже бар да. Жада калса жөнөкөй карапайым адамдарга сабак айтып атканда Ханафи мазхабтын ичиндеги талашты да айтпаш керек. Акыркы нерсе эмне ошону айтыш керек. Эгерде адамдардын астында илимдүүлөр бар, эртең видеоңуз чыкса, бул башкача айтты, мындай дагы сөз бар дегенде болуп кете турган болсо, ошол максатта гана мындай да сөздөр бар, бирок туурасы ушу деп айтсаң болот. Болбосо ушул туура акыркы чечимди элдерге айтыш керек. Себеби адамдардын башын айландырбаш керек. Чоң-чоң алымдардын сөздөрүн мындай деген бул болот деген бул мынчасы болот, мынчасы болбойт деп атканда чоң-чоң алымдардын башы айланып калат. Жөнөкөй адамдарга ал оор болот. Жөнөкөй адамдарга болот, болбойт деп гана айтыш керек. Анан элестет, ага Шафидикин кошуп, Хамбалидикин, Маликидикин кошуп, Ханафидин ичине Абу Юсуф Мухаммаддикин кошо турган болсоң, карапайым адам аны кайсынысы Ханафи экенин эстеп кала албайт. Анан кийин билет да, мындай деген болсо, ошонун кайсынысын эстегенсе ошонусун амал кылып кете берет. Карасаңыз анан Малики мазхабка амал кылып аткан болот, же Шафи мазхабка. Ошон үчүн өзүңдүн илимдүүлүгүн көргөзүп атсаң, карапайым адамдарга эмес, хас жанагындай өзүңүн студенттери бар, атайын илим окуп аткан, өмүрүн илим, ошолорго айт, Шафиде мындай дейт, биз аларга мынтип жооп беребиз. Бизде Ханафиде 3 кабыл бар, 3 маселе бар, бунун туурасы. Ошондо гана айтасың. Карапайым адамдарга акыркы чекти айтасың. Ошого дагы кийин адамдар укса, ойлобош керек, муну башкасын билбейт экен, мындай дагы сөз бар экен. Сол адамдардын башын айландырбаш үчүн акыркы гана сөз айтабыз. Кээде гана аны айтпасаң, эртең бизде молдолор көп азыр. Чыгып эле мындай деле сөз бар, паланча китепте бар деп чыгат, ошолор айтпаш үчүн мынау китептер ушундай деген, бирок туурасы мынау деп баса белгилеп айтып коебуз. Болбосо аны деле айтпашыбыз керек болчу да. Ошого бул жерде Шафи мазхаб менен биздин ортобузда да талаштар бар. Аны айтпай эле коебуз, себеби ла яжузу масу алал имама. Бүгө чалма селде тагынган болсо, селдесине мас тартылбайт. Башты селден алып, башка мас тартыш керек. Ошондой эле ал калансуа. Топуну дагы үстүнө мынтип мас тартылбайт. Топуну алып, ичине мас тартылат. Бул эмне? Суук болуп атышы мүмкүн, башка бир нерсе болуп атса, чечип туруп калат. Вал буркук деп аялдар менен бетин тоскондо айтылат. Бетин жууп эле мынтип мас тартпайт, чечет. Вал куффазейни, жана аялдар араб өлкөлөрүндө көрсөңөр перчатка кийип жүрөт. Себеби аларда ошол кол бирага тийип кетсе, Шафи мазхабтарда дааратты бузат дейт, ошон үчүн алар эмне кылат? Кийет. Колун жуубастан тиги перчаткасына да мас тартпайт. Биздин Ханафи мазхабы ушундай. Болду, шуну билип койгула, болду. Демек, бизге селдеге мас тартканга болбойт, топуга мас тартканга болбойт, бетин жаап алган болсо, бетин жапканга да мас тартканга болбойт. Эгерде перчатка кийип алса, андагы мас тартканга болот. Сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Чечип, жууш керек. Эми бир акылдуулар чыгат да, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар экен. Анан кийин тиги селдесине мас тарткан, силер Ханафилер хадиске амал кылбайсыңар. Билебиз хадистерди, баарын билебиз. Просто элдердин башын айландырбай, эмне кылабыз, аны айтпайбыз. Ал башка бир риваятта Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам немесине имамасына селдесине мас тартты. Башка ошол эле хадисте башка риваятта айтат, Пайгамбардын насиясына колун селдесинин ичине тартып, анан немесин дагы мынтип селдесине дагы мынтип мас тартып койду дейт. Анан кээ бир хадисти риваят кылган, кийинкисин көрөт да селдесине риваят кылган, колун салып пешенесине мас тартты деген парызды аткарды деген риваят кылбай калган. Ал мискин тиги хадисти көрөт да муну көрбөйт. Анан кийин айта берет мына хадис. Ошон бир маселени чечет деп, ар хадистерди топтоп туруп анан акыркы чечим чыгарылыш керек. Кээде деле силер билесиңерби? Бетиңер жууп бүткөндөн кийин деле чаңпаңдарын кагып мынтип тазалап коесуңар го. Мүмкүн Пайгамбар да ошондой кылган болушу мүмкүн. Бирок риваятта колун насиясына салып башына мас тартып, андан кийин имамасын сылады деген бар. Ошо хадистердин баардыгы топтолгондо ушундай маани чыгат дагы, неге имамага мас тартылбайт. Анан ушундан улам кээ биркилер маселени да чыгарып, аялдар, кыздар жолугун чечпестен үстүнө мас тартып аткандар бар, кээ бир жамааттарда.
Kızlar dağı çarşı namazlarda turamızda joluğun çeçip sözsüz türlü başına mas tartış gerek. Ve yecuzu masu ala cebair. Emi andan keyinki cebire babına geldik. Bu özünçe bab. Cebire degen nerse Arap dilinde negizi kol sınat ko. Kudayım saktasın. Sыңганда bizde şakşak dep koyat. Bilesizler ne dedi? Ha? Жоқ, gips başka. Şakşak deybi? No, түндүк жакта көлдө нарында кандай дейт? Ким билет? Шакшак элеби? Ошону жабира дейт араб тилинде. Жана сыңгандын үстүнө мындай коюп туруп, жыгачты коюп анан таңат, баягы кол түз болуш үчүн, ошол шакшакты жабира дейт. Анын жабаир деп көптүгү жабира деген жалгыздык. Бирок ал кийин барып туруп, жаракатка, сыңгандын бардыгына да таңылган нерсенин, гипистин бардыгына анан жабаир деп айтылып кетти. Ошого бир адамдын колунда бир сынып калды. Парызда жууй турган жеричи сынып калды, же күйүп калды, же жара чыкты, таңып алдыбы, ошонун үстүнөн мас тартса дагы болот. Аны чечип отурбастан. Себеби бул жаракаттар көбүнчөсү суу тийбеши керек да, доктор Замир билет. Себеби күйсө, же болбосо бир жара болсо, ал жерге суу тийгизбеш керек. Суу тийсе эмне болуп кетет? Ырбап кетиши мүмкүн, оор заражение болушу мүмкүн, башка нерсе суукта боло турган болсо, такыр үшүк алып кетиши да мүмкүн. Ошон үчүн ал эмне кылат? Аерде жууш шарт эмес. Таңып койдуңбу? Болду, ошонун үстүнө калган жагыңа дарат аласың, ал жериңе мас тартып коет. Ошон үчүн яжузу масу алал жабаир деп Ханафи мазхабта, Абу Ханифанын пикиринде бул мустахаб. Farz emez. Başkalarda Abu Yusuf ve Muhammed'de farz. Yani bunda talaş yürüyorsun derken gelipçe. Bu farz degenler daha vardı. Abu Hanifa'nın fikirinde bu farz emez. Başkaça aytkanda mustahab. Emi oşol juup turganan taңыш керекпи же ошол күйгөн боюнча, сынган боюнча таңыла береби десе, муктаждык бар да, бирок колу сынып калса, токто сен колуң ал кыйкырып ыйлап атат. Токто биз колуңду жууп турган таңал дейсиң, таңыла берет. Андан кийин ичи жуулбаса да анын үстүнө мас тартып берет. Себеби ушул маселеде масадан бир канча айырмасы бар. Канча убакыт калды? 20 мүнөт калды. Мен жетишпей калат экем. Кээ бир айырмалары бар эле, ошолорду айтсам болот эле. Мүмкүн кийинчерээк бир мүмкүнчүлүк болсо айтарбыз. Wa yajuzu alal jabaa dedikmi? Wa in shaddaha ala ghayri wudu'in. Аны жуубастан туруп байлаган болсо да болду. Анын үстүнө мас тартып коерсиң, аерде жуу шарт эмес. Fa in saqata an burrin batala. Эгерде айыгып туруп, колу айыкты, анан кийин жанагысы түшүп калган болсо, же чечилип кетсе, болду. Эми ал жерде жууш керек болсо, айыгып калды. Айык элек боло турган болсо, кайра таң коебуз дагы, кайра мас тарта беребиз. Wa hakaza al-qurh wal jarahat. Мына ошондой эле калган дагы жаракаттар мына ушундай эле мааниде. Байладыңбы? Гиписпи? Гипстин үстүнө мас тартып кое бересиң. Таңдыңбы? Бинттин үстүнө мас тартып кое бересиң. Wada'a ala shiqaqi rijlihi dawa'an la yasilu al-ma'u tahtahu yujri ma'a ala zahiri ad-dawa. Эмин кээде бутта ушул маселени дагы жанагы жарага байланыштуу айтып кетти алым имам Маусили. Эгерде адамдардын байпак кийбей жүрө берсе, буттар жарылып кетет. Билесиңерби, даватчылар буттар жарылып кетет аркасы. Дайын тапшы кийип жатат, ошону наски кийип алыш керек. Бут жарылып кетпеш үчүнчү. Эми ошол жарылып кеткенден кийин ал бутту оорутат. Эми ошол жерге анан дары, вазелин бир нерселер киргизип, баягы жарылып кеткен жерлерге киргизип коет. Неме, май сыйпап коет. Эми ошону жууп атканда майдан нар жака суу өтпөйт да. Не болот эми ошондо десе, жок, ошол бойдон жууй бересиң, ошо эсеп. Майдан нар жагынан суу өтпөсө да. Ошон үчүн эмне? Wada ala shuqaqi rijlihi. Бутунун жаракаларына даваан бир дары койгон болсо, la yasilul ma'u tahtahu. Суу анын түгүнө жетпей турган болсо деле, yujri ma ala zahiri. Үстүнөн сууну куюп кое берет, дарынын үстүнөн. Ошол дурус боло берет. Wa sallallahu ta'ala khayri halqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah taala барыңыздан разы болсун. Мен бүгүн бир аз чарчап турам, ошого мүмкүн уйкуңар келип кетти. Кыйкырып сүйлөш керек, секиндирээк сүйлөп калдым. Эмки сабакта иншалла бул хайд маселеси боюнча сентябрда Кудайым өмүр берсе, тынччылык болсо,
Sizler menен kayra şo sabaktan görüş Allah'ım nasip etken bolsun. Allah'ım barınızlardan razı olsun.